Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Түлкү менен карышкыр. Бир күнү түлкү куйругун булактатып, тилин салаңдатып, ээн жерде келе жатып, жалгыз аяк жолдун таманында жаткан койдун куйругун көргөндө кубанып кетти. Аны тегерене карап, салып койгон капканды көрдү да, шилекейин чууртуп, эмне кылаарын билбей туруп калды. Аңгыча желип жортуп карышкыр келди. Түлкү жагалданып: "Каке, келиңиз. Куйруктан көп жеп коюп майга кирип турам. Алдагыны сизге сактап койдум", деди. "Астында капкан болбосун", деп шектенген карышкыр анчалык көңүлсүнбөй мыкчыя тигилди. "Кээде ушинтип кекирейип каласыз. Жебесеңиз, өзүм үйгө алып кетейин", деп түлкү баягы май куйрукка тап бергенде, карышкыр түлкүдөн мурда озунуп сугунмак болду эле тумшугу капканга чабылып калды. Куйрук четке ыргыды. Түлкү аны илип алды да: "Жат, бөраке жабышып, капкан менен кабышып, эртең ушу жерден ээси менен табышып", деп шаттанып ырдап, желе жорто жүрүп кетти.